Қазақстандагы жарылуудан кийин Коргоо министри Нурлан Эрмекбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, буга чейин Коргоо министри Нурлан Эрмекбаев кызматтан кетүү арызын жазган. Президент Касым-Жомарт Токаев жазган арызын канааттандырган. Бирлей кетсек, 26 августта кечки саат 19:00 чамасында Казакстандын Жамбыл облусунун Байзак районунда жайгашкан аскердик бөлүктөгү кампалардын биринин жанында өрт чыгып, анын натыйжасында кампада бир катар жарылуулар болгон. 1 сентябрдан тарта 2022-2023 окуу жылына карата Орусиянын окуу жайларына акысыз билим алууга документтерди кабыл алуу башталат. Бул тууралуу Орусиянын Кыргыз өлкөсүндөгү элчилигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Орусиянын окуу жайларында билим алууну каалагандар 1 ноябрга чейин Education in Russia порталына документтерин жүктөп, каттоодон өтүшү керек. Документтерди тапшыруу эрежелери менен көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин чет жерде жашаган мекендештердин иштери эл аралык гуманитардык кызматташтык боюнча федералдык агенттиктин Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн Facebook'тагы баракчасынан таанышууга болот. Парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Жазуу жүзүндө билдирмени 3 сентябрь саат 18:00 чейин тапшыруу керек. Учурда борбордук шайлоо комиссиясына кайсы партиялар билдирме беришти? Социал-демократтар партиясы, Улуттар биримдиги партиясы, Ишеним партиясы, Кыргызстандын Жашылдар партиясы, Жаратман эл партиясы, Альянс партиясы, Кыргызстанды бириктирүүчү Патриоттук партия. 31 августта президент Садыр Жапаров Орусиянын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү, КМШга мүчө мамлекеттердин мамлекеттер аралык гуманитардык кызматташтык фондунун башкармалыгынын тең турагасы Михаил Шведкой, Азербайжандын Орусиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси аталган фонддун төрагасы Полат Бүлбүл Оглу жана фонддун аткаруучу директору Анатолий Иксанов менен жолугушту. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Кечээ 31 август күнү Ош шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган концерттик программа өткөрүлдү. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Иш-чарага президенттин Ош шаарындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Салманбек Назылбеков катышышты. Мындан сырткары иш-чарага Токио 2020 олимпиадасында күмүш медаль алган Акжол Махмудов жана машыктыруучулары катышышты. 31 августта Бишкектин борбордук ала тоо аянтында Кыргыз өлкөсүнүн көз карандысыздык күнүнө карата уюштурулган майрамдык концерт өттү. Шаар тургундары коноктору тарабынан таштандылар ыргытылган. Иш-чара бүтөөрү менен тазалык ишканасынын кызматкерлери аянтты тазалоого өтүштү. Бүгүн өлкөдө эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата ар кандай иш-чаралар уюштурулган. Эгемендүүлүк күнүнө карата Суусамыр өрөөнүнөн Бишкек шаарына чуркап чыккан Улуттук гвардиянын аскер кызматкери Кайрат Рапиев ала тоо аянтына келип жетти. Анда эгемендиктин 30 жылдыгына карата өтүп жаткан майрамдык иш-чарада Кайрат Рапиевке Бишкек шаардык мэриясы тарабынан белектер тапшырылды. Суусамырдан Бишкекке чуркап келген жигит ала тоо аянтына келип калды. Белектерибизди тапшырып коелу, деди Айбек Жунушалиев. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров 31 август эгемендүүлүк майрамында Баткен облусуна барды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Анда Жапаров Баткен элинен кабар алып, жергиликтүү эл менен жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Экономикалык жаатта кандай аракеттер көрүлүп жатканы боюнча элдин негизги суроолоруна жооп берди. Андан соң Баткен бренди көргөзмө жарманкесине катышып, жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн эмгектери менен таанышты деп жазылат маалыматта. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.